Соңку бир суткада Кыргызстанда коронавирус 426 адамдан жаңа аныкталды. Ооругандардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынын тургундары. Саламаттыкты сактоо министрлиги вирустан дагы 2 бейтап каза болгондугун билдирди. Ушуну менен өлкөдө COVID-19 жуккандардын жалпы саны 195 миңден ашты. 2851 адам кайтыш болду. Ушул күндөрү 1176 бейтап ооруканада, 6780 адам үйүндө дарыланууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги коронавирустун омикрон штаммы катталгандыгын, өлкөдө коронавирустун 4-чү толкуну башталгандыгын билдирген. Оору кескин көбөйгөндүктөн Бишкек кызыл зонага кирип, бир катар орто мектептер онлайн форматка окутууга өткөн. Өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын алгандардын жалпы саны 1,3 миллионго жетти. Экинчи дозасын алгандар 1,1 миллионго жеткендиги кабарланган. Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасына боло турган сапарына байланыштуу аралыктан иштөө режимине өттү. Бул тууралуу президенттин администрациясынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, мамлекет башчы аралыктан иштөө режимине карабай толук кандуу иш графиги боюнча иштөөсүн улантат. Кошумчалай кетсек, үстүбүздөгү жылдын 4-5 февралына белгиленген Кытайга боло турган сапарынын алкагында президент Садыр Жапаров Пекин шаарында 2022 жылкы кышкы Олимпиада оюндарынын ачылыш аземине катышат. Ошондой эле Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен эки тараптуу жолугушуу өткөрөт. Бүгүн 24 январда эртең менен Кант шаарынын борборунда Lexus 470 үлгүсүндөгү унаа жана тез жардам унаасынын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тез жардам унаасы жарык берүүчү жана үн коштоочу каражаттар иштеп турган. Бирок жолдун кесилишинен жол тандабасы менен бет маңдайынан чыгып, унаалар сүзүшкөн. Жол кырсыгынын кесепетинен тез жардам унаасынын айдоочусу жана фельдшери жабыркаган. Учурда окуянын чоо жайы такталууда. Унаалар айып аянтчасына токтотулду.